Сиздер менен коомдук биринчи каналда балдардын сынагына сынбайсың программасы аркылуу жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин программанын каарманы балдар менен кандай маектешип, алар менен кандай бүгүнкү программанын алкагында сүйлөшөт экен, алдагы мүнөттөрдө барыбыз чогуу күбө болмокчубуз. Аны эмесе Сыймык мырза, айтсаңыз, балдар кандай суроолор даярдап келди деп ойлойсуз? Балдар өздөрүнүн жан дүйнөсүнө жакын кызыккан суроолор даярдап келди деп ойлойм. Мен чыгармачылыгым тууралуу кызык болсо керек. Өткөн балалык чагым кызыктуу болсо керек. Калп айтууга болбойт дегенге кошуласызбы? Балдарга эле эмес, негизи адамга калп айтпаш керек өзү. Абдан жакшы экен. Анда программанын жобосу төмөнкүчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз. Демек, калган суроолордун баарына жооп берүүгө милдеттүү экенсиз. Аны эмесе биздин жобо түшүнүктүү болгон болсо, программабызды баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсыңбы программасынын бүгүнкү каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обоончу жана аткаруучу Сыймык Бейшекеев кол чабуулар менен тосуп алабыз. Студиябызга кош келипсиз. Программанын жобосу боюнча сиз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып беришиңиз керек. Ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт бар. Даяр болсоңуз баштадык. Кушубак болуңуздар, кутман күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен урматтуу балдар, кыздар, бүгүнкү ушул программага келген коноктор. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Кетмен төбөрөнүндө ушу Жолборс жылында жылдыз белгим боюнча ушул Бийкеч жылдызында Кетмен төбөрөнүндө төрөлүп, өсүп, чоңоюп, ошол жерде мектепте бала чыккан деген айылдамын өзүм. Ата-энем ушул апам мектепте музыка мугалими болду. Атам ал убакта баягы союздун ушурле совхоздо иштеп жүрдү. 11 бир тууганмын, мен экинчисимин, 8 уул, 3 кыз. Ушул эмгек жолунда ушул 93-жылы эл артисти эстонда улуттук филармонияда иштеп баштагам. Быйыл Кудай буйрса чыгармачылыгыма 20 жыл толду. Ушул менин кыскача жашоодогу сүртүмдөр десем болот. Анда биз калган маалыматтын баарын азыркы балдар бере турган суроолор аркылуу алмакчыбыз. Балдар даяр болсоңуздар, кезекти сиздерге берсек. Биринчи суроо. Сары микрофон. Саламатсызбы, Сыймык байке. Менин суроом мындай эле. Сиздин көп өкүл балалуу экен деп уккамда. Анан канча өкүл балаңыз бар жана алар менен мамилеңиз кандай? Азыркы тапта 22 өкүл балам бар. Кудайга шүгүр. Балким келечекте ушу силердин араңардан дагы балким өкүл бала, өкүл кыз болуп калышы мүмкүн. Бул эми тагдыр да, турмуш. Анан эми чынында жашоодо мен кубанычтамын ушундай жакшы нерсеге мени ошондой бир тууган кылып, ошондой бир карым катнашта бололу деп ушундай милдет тагып аткандан кийин мен ага баягы алардын сунушун баягы четке кага албайм. Анан андыктан ушул Кудайга шүгүр бардыгы менен тең эле карым катнашым жакшы, бардыгы тең жакшы окуу жайларды бүтүшкөн, жакшы илимдүү, билимдүү ошо Кыргызстанга көп пайда алып келебиз деген балдар, кыздар. Мен да колдон келишинче ошо турмуштук тажрыйбалар менен алар менен бөлүшүп, жакшы ынтымактуулукка катышабыз.